Саламатсыздарбы урматтуу теле көрүүчүлөр, кайрадан эле Марва телеканалында Жаштар сүйлөсүн телеберүүсү старт алды. Сиздер менен мен Жанара Нарматова. Бүгүн биз Чолпонбай Төлөбердиев атындагы номер 2 жалпы билим берүү инновациялык мектебинин окуучулары жана ошондой эле Дүйшөнкул Шопоков атындагы номер 4 мектеп окуучулары жана дагы Токтогул атындагы номер 1 мектеп окуучуларынын биргеликте эмне тууралуу кеп кылат деп турсаңыздар, албетте биз бүгүн жаштар жана интернет туурасында кеп кылмакчыбыз. Интернет, анын ичинде социалдык тармактар деги эле биздин жаштарыбыздын моюнуна минип алган көрүнөт. Расмий маалыматтарга карасак, бул өлкөдө интернет колдонуучулардын саны 4 миллиондон ашып кеткен болот. Ал эми биздин азыркы бул жакта келген окуучуларыбыз интернетти кандай пайдаланышат, канча убактысын интернетке коротушат, бул тууралуу кененирээк кеп кылмакчыбыз. Анда эмесе биздин бүгүнкү төрүбүздүн орун алган конокторубуз менен тааныштырып өтсөк, Делимирөө кайрымдуулук фондунун мүдүрү Темирлан Акматов агай. Кызыл өзгөрүш кайрымдуулук фондунун жетекчиси теолог Аскат Аразакулов. Чолпонбай Төлөбердиев атындагы номер 2 жалпы билим берүү инновациялык мектебинин зам директору Бабаканова Назгүл эжеке. Ошондой эле уюштуруучу Тагаева Рахат эже. Бүгүнкү биздин төрүбүздө дагы бир коногубуз жеке ишкер Шайыр эже. Анда биз жалпы эле интернет жана жаштар деген теманы алып отурабыз. Бардык эле бул жерде отурган жаштардын көпчүлүгү азыркы учурда интернет пайдаланасыздар. Деги эле жаштар эмес, азыр жаштан кары адамдарга чейин бардыгы бул социалдык тармактарга баш багып, көп интернет тармактарын пайдаланып жүрүшөт. Эми сиздер интернет тармагына бир күндө канча убактыңыздарды коротосуздар? Интернет булагынан биз дүйнөдө болуп жаткан проблемаларды, маселелерди көрөбүз. Дүйнөдө болуп жаткан жаңылыктарды биз оңой түрдө көрөбүз. Через интернет, через соцсеть, мисалы үчүн алсак, Инстаграм прибыль тапса болот, акча мененчи. Потом дагы көптөгөн немелер болот. Сиз өзүңүз ошентип акча таап көрдүңүз беле, ошентип Инстаграм тармактан же болбосо соцсеттерден? Жок, тапкан эмесмин, ойлор бар. Ойлор бар, Демек интернетти пайдалуу жакка да колдонсо болот деп ойлойсуз? Пайдалуу көп, пайда жагычы. Зыян жагы да көп да бул. Мисалы зыян жактары кандай? Мисалы үчүн, алып кетсек Eagle'ды алып кетсек, ал зыян да, там видео. Там жесть потом айтсакчы. Көп, короче. Мен оюмча, эч нерсеге кылганга мындай бир нерсе кылбаган, жалкоо, убак сааты кенен адамдарга гана бул оору болушу мүмкүн да. Себеби алектенгенге мындай эч нерсе жоктон улам, ошол сотка менен эле отуруп калышат да. Ар нерсеге мен алектенип, убак сааты жок адам даже сотка кармаганга да убакыты келбейт да. Бул да ошо ар бир адамдын убак саатынан, анан өзүнүн, мен оюмча. Интернетти кантип туура жакка пайдаланса болот? Бул ар бир адам өзүнөн эле. Мисалы өзү ошого бош убакта гана чукулайм, мынча эле минутта бөлөм деш керек да. Себеби интернетте канча чукуласаң, ал ошончо кызыгып кете бересиң да. Мисалы айтып атышпайбы азыр видео депчи, аны сыңар Инстаграмда бир видеону көрөм деп киресиң, кийинки видеосу чыгат, ошентип көрөм деп эле саатың өтүп кеткенин билбей каласың. Инстаграм жылдызы менен уруп баягы блогер болуп көп акча топтогондор бар да. Мүмкүн бул да болсо бир жакшыдыр. Сиздин оюңуз кандай ушул блогерлер тууралуу? Бул албетте бул акча табуунда бир жолу блогер. Бирок азыркы убакта эми анын да өзүнүн мындай этаптары, өзүнүн мүмкүнчүлүктөрү, тура жагы бар да. Бирок азыркы убакта мындай блогерлер мындай жок да, мындай жок эсе эле да. Мисалы ала келсек, 100%-ин ичинен бир 30 эле болбосо, калганы мындай пайдасыз подписчик топтоо, бир болбогон нерселерди терс көрүнүштөр менен эле чыгып жатышат да. Сиздердин мектепте интернет колдонобу? 3 мектепте тең. Силердин оюңарызча жаштардан сурап көрөлүчү, ошол интернет колдонгон мектептерде ийгилик көп жаралабы же колдонбогон мектептерде ийгилик көп жаралабы? Мисалы Бишкекте кээ бир мектептерде интернет колдонбойт да.
атиндер менен келишим түзүлгөн, интернет колдонбойт. Ошол мектептерде ийгилик көп жаралат экен да. Силерде кандай? Себеби алардыкы бул өздөрү алаксыздуу болот да. Мисалы үчүн эле бир нерсени карайм деп кирет, бирок ал ошол эле Instagram или башка нерселерге кирип убактысы кетип калат да. Негизгиси эле бул эң зыян жери бул өзүнүн убактысын кетирүү да. Сиз канча колдоносуз интернетти бир күндө, бир суткада? Мен бош убактымда колдоном. Биз Примерно примерно 4-5 саат. аз эмеспи? Эми убакытка жараша болот. Бош убакытта колдонобуз. Эгер ошол 4-5 саатты интернетке короткон убактыңызды китеп менен алмаштырсак кандай болот? Эң эле эми бул деле нерсе керек деп ойлойм, себеби биз мектептен деле окуйбуз, андан тышкары биздин деле кошумча сабактарыбыз бар. Ошол нерсе ал жакта да 2-3 саат ошол жакта болобуз. Ал эми андан келгенден кийин адам деле мындай башка нерсе жактан да көрүш керек да, дүйнө жүзүндө эмне болуп жатат. Биздин башка тармактардан, мисалы үчүн эле ошол эле нерселер Википедия деген бар да, ошол жактан чыгат. Жанында через интернет аркылуу алууга. Ата-энеңиз урушпайбы мындай? Кечке кээде мындай жумушту унутуп калганда, кээде тапшырма берсе. Андай деле уруш болбойт, себеби мен баардыгын кылып бүтүп бош убактымда гана колдоном. Кечинде канча уктайсыз? Кечинде өзүм уйкум келгенине жараша, чарчаган күндөрү эрте 2-3 чейин. Кээ бир убактарда болот, 2-3 чейин болот. Болбосо 11, 10, 12 болот. Анткени жакында бир студент түшүндө болду да, сабагы начар болуп кетиптир, анан ошол деканаттан чалып тур да, балаңыз сабак окубай калды депчи. Анан бир мындай Кыргызстанда көрүнүктүү эле бир агай, анан ошол аяш баласы экен, үйүнө жашасын деп баягы жөнөтүптүр да, жалбап аттанчы. Анан бир күнү баягы төшөктү ошо төргө салып берсем, эшиктин жанына келип калыптыр да. Эмнеге? Зарядка. Туура. Ошон үчүн анан ал айтыптыр да, эртесиге карап, сени атайым мага аманат кылып берип атса, эгер мындай кылсаң анда кечирип кой, ата-энең эле бар деп. Анан ошондон кийин баягы жөнөкөй эле телефон алып, интернет колдонбой турган. Анан сабак барып, анан сабак аяр ийгиликтүү 4-5 болуп жакшы мындай жолго түшүптүр да. Жакшы элеби ушундай? Ооба, ал деле бир жагынан жакшы. Эми көбүнчө эле китеп окуп, ал деле тура, бирок көпчүлүгү азыркы учурда ошо интернетке азгырылып жатат да, бул нерсечи баардыгы жайылып, бул жак бир жагынан зыян. Кээде мисалы жаштар ушундай болуп атат да, интернет иштебей калса, же Wi-Fi иштебей калса, же телефонумда кармай калса, телефон чаап, мындай өздөрү мындай кызыктай болуп, мындай жинденип кетип атат. Ошо бул оору катары да, себеби ошол интернет менен. Ушундай оорулар биякта да көппү? Не деп? Ушундай оорулар биякта да барбы? Пока биякта анчалык жок, себеби башка жакта көбөйүп атат да. Себеби мындай, ошол интернет менен ооруп калып, ал жактан ар кандай нерсени көрөт жана адамда бул суицидке алып келет да. Интернет аркылуу турмуш баягы курууга мисалы таанышып атпайбы? Ар кандай сүрөттөрдү коюп, статуска тияка бияка. Ошого көз караш кандай? Эми ал ар кимдин өзүнүн ою, эми баардык эле өтө деле эмес, биздин азыр эле блогерлер бар. Алар туура эмес жактан чыккандар бар, туура жактан чыккандар бар. Эң негизгиси бул Инстаграмда подписчик топтоп, ал көп. Алар мүмкүн алар өздөрүнүн эмес, ошол жол менен акча таап атышат, себеби алар бирок бул башка жактан деле тапса болот да, ал акчанычы. Именно бул кийинки жашоону да эстеп коюш керек, сен алдагы эми баардыгын айткан жокмун да, өтө эле туура эмес жак менен чыккандар бар да, ошолордуку бул туура эмес деп эсептейм. Саламатсыздарбы, барыңыздарга бүгүнкү кечээ келгениңиздерге чоң рахмат. Биринчи очередь бул жерде телефон, интернет боюнча проблемалар болуп атат. Ал эми биз калп айтпайлы, баардык эле адамдар интернет колдонот. Интернет колдонбогон адам жок. Азыр бүт дүйнө жүзү боюнча бул чоң проблемаларды алып келип жаткан кези. Ал эми ошо интернетти колдонгон адам кантип эле түндө бир паста эле 10-до жатып калам же 8-де жатып калам деген адам баары бир барып түнкү саат 3кө же 4-5терге чейин барат. Кээ бир адамдар бар, уктабай дагы ошо интернет менен жаткан адамдар. Бирок бул интернеттин бир жаман жагы ошол адамдардын алаксып жаткандыгы болсо, ал кээ бир адамдарга ошонун пайдасы тийгени да. Мисалы үчүн бул жерде айтып кетип атат блогерлер деп. Мисалы үчүн алар жөн эле ойногонунан ошо видеону тартып же болсо соцсетке жүктөө эмес да. Алардын да убактысы кетет. Анткени алар ушул үчүн акча таап атат. Анткени ушул үчүн алар өзүн багып атат да. Биз ошолордун мисалы үчүн өзүлөрүн тапкан нанын өзүлөрү аракет кылганын биз жаман деп айтсак да туура эмес да. Себеби мисалы үчүн биз деле барып оор жумуш менен иш табабыз. Иш табып, аны менен иштеп, анан
оокат табып менен айлык алабыз да. Алар болсо ошогу биздин канча оор болуп тапканды алар бир видео менен гана жүктөп коюп атат да. Ошондо бул жерде адамдын башында эле болуп атат да. Адам эгер китеп окуса дагы, окубаса дагы ошо маалыматты өзү билип туруп, ошонун акылы жете турган адам гана ошо видеону салып, ошо адамдарга соц тармакта ошого үйрөтүү боюнча тартып атат да. Ал эми кээ бир тартпаган адамдар мейли алар деле ошолордун айырмасы бар да, тарткан менен тартпагандын. Мисалы үчүн бул жерден бирөөңөр чыгып эле кез сүйлөп берип койгулачы, мынтип сүйлөп бергиле десек, көпчүлүгү сүйлөй албайт. Ал эми ошо блогер тарткан адамдардын уже качадан бери тартып берип, алардын речтери, тилдери көнүп калган. Ал эми адамдарга кандай мааниде бериш керек? Алар деле айтат, интернет колдонбогула деп. Мисалы үчүн кээ бир блогерлер бар, мен интернет колдонбойм дейт да. А сиз блогер видео тартып атасыз, кантип эле интернет колдонбойсуз дейсиз да. Мен ошо ишим дейт. Мен ошо интернет аркылуу билим алам, бирок мен интернетти себепсиз, кереги жок жакка колдонбойм дейт. Анткени бул интернет мага тамак берип атат. Мен интернетти колдонбойм деп айта турган болсом, мен ушуну гана айта алам дейт да. Эгер интернет колдоном деп айта турган болсом, түнү менен төшөктө жатып, бекинип, даже кээ бир балдар болуп атат. Ата-энесинен бекинип, ата-энеси урушуп койсо дагы, ошол телефон үчүн урдап же башка ишке барган адамдарды мындай билимсиз эле адам деп айтып койсок болот. Жалпы окуучуларга билим берген эжекелерден сурагым келип жатат. Айтсаңыздар, ушул негизи сиздер билим берип жатканда окуучуларга негизи эле алар интернет тармагын кечке колдонуп, сабакта ар кандай видеолорду көрүп, сиздердин сөзүңүздөрдү укпай койгон учурлар болобу? Аларга кандай чара колдоносуздар? Өткөндө бир эже айтат да, директор бизге эч нерсе деп айтпады. Ушпа, тартпагала, тыңой жүрөш, эптеп бүтүп кетсин деп айтат дейт да. Урушуп койсок, тартып интернетке салат дейт. Анан биздин мектеп не болот? Жаманатты көрүнөт дейт да. Анан ошол сыяктуу эле азыр мисалы мугалимдерде мындай бийлик жок. Мына Жалал Абадта бир окуя болгон, мугалим менен окуучу урушуп кетип не болду? Кийин окуучу утуп алды сотто. Анан мындайча айтканда, азыр эжелердин да мына кадыр баркы мурункудай болбой калды. Мурун бизди өпкөбүздү үзүп, жашынакка кылып, контррейкалар бурап окутчу. Анан жакшы эле адам болду да. Азыр болсо жанагы атасы болушактын баласы урушчак же ыйлак, энеси болушактын кызы ыйлак болуп атат да. Сиздерде ушундай окуялар катталды беле? Мисалы үчүн интернетте кечке чукулап отуруп алып, же болбосо ойлойм мен деле кээ бир мугалимдер бар болуш керек, өзү кошо чукулап отуруп алганчы. Анан сиздерде ушундай окуялар барбы? Кандай мындай интернет жаатында кандай окуялар болду эле мектебиңиздерде? Саламатсыздарбы? Бүгүн куш келипсиздер биздин мектепке. Мен бул жөндө анткени мен начальник класстын мугалими болгондугум үчүн бирден төрткө чейин бул балдар колдонбойт да, телефон алып келишпейт дагы, колдонушпайт дагы. Жок, эч качан алып келишпейт. Кадимкидей эле китеп менен окуйбуз. Анан чоң класстын окуучулары алып келсе керек, алып келет болуш керек. Колдонушат. Эми албетте кээде конфликт болот болуш керек. Тиги баягы мугалимдер ортосунда, окуучулар ортосунда баягы телефонду эмнеге алып келесиң? Телефонду өчүр. Анткени окуучу ал именно ошо сабакка ылайыктуу нерсени көрсө го жакшы да. Жок, аны көрбөйт да, башка нерсени чукулап отурат. Же темадан алыс эле кетип калган, башка нерсени карап отура берет дагы. Баягы мугалим менен окуучунун ортосунда келишпестик пайда болушу мүмкүн. Ошондон экөөнүн ортосунда пикир келишпестиктер болуп, ар кандай уруш талаштарды алып келиши мүмкүн да. Бирок окуучу эгерде кайра эле келип мунун интернеттин минус медалин деле оң, анан кийин сол тарабы болот экен да. Интернеттин деле адамга тийгизген оң тарабы дагы, сол тарабы да болот да. Бирок биз кайсы жагына кетип атабыз? Эгерде биз жакшы жагын окуучу деле, адам өзү деле жакшы жагын карап, өзүнө тиешелүү маалымат алса, ал окуучу үчүн деле жакшы. Эгерде жаман тарабын алса, баягы именно тиги сабакка тиешелүү эмес нерселерди колдонсо, бул албетте бул минус жагы деп айтам да. Анан албетте интернетте көп отуруу бул адамдын ден соолугуна биринчи зыян. Анан азыр чындап келгенде китеп окуган эч ким жок. Баягы кыска нуска гана телефон чукулайбыз, Википедиядан карап алабыз эмне эмесин, ошону менен эле чектелип, анан көп окуган эме окуучу жок да, китепти караган окуучу жок.
азыр сиз баамыңызда ушу интернетти, телефонду азыркы жаштар канча пайызы мындай колдоно алат? Мисалы, жок, убакыт өтүп баратат, же болбосо пайда бул зыян деп мындай анализдеп ала алабы? Менимче ушу 99% жаштар туура эмес жолго кетип атат. Эми ал ошо кайра келе адамдын өзүнөн көз каранды болот атпайбы? Сиз өзүңүз канча убакыт колдоносуз бир күндө? 2 саат. Жетиштүү. Мага жетиштүү. Саламатсыздарбы, урматтуу коноктор, окуучулар. Бүгүнкү негизги койгон проблема өтө орчундуу болуп эсептелинет. Себеби азыркы балдардын билим алуусуна, билим сапатынын өсүшүнө чындыгында интернет булактарынын түздөн түз таасири бар. Бирок жаңы технологиянын өнүгүшү менен кошо заманбап балдардын мындай заманбап технологияны да колдонуу бул окуучуларга дагы, мугалимдерге дагы жакшы жетишкендиктерди бир четинен жарата алат. Себеби жаңы маалыматтар, ошондой эле илимий теориялык маселелердин көпчүлүгү дагы ушул азыр интернетке жүктөлүп калган да. Бирок ошол убакытты туура пайдалануу эң негизги өбөлгө болуп эсептелинет да. Ал эми ден соолукка зыян экендигин аны баарыбыз билебиз. Эң биринчи ушул өзүбүздүн аң сезимибизден баштап ушул көз ооруларын дагы алып келип калышы мүмкүн да. Бирок биз менин практикамда ушул интернетти колдонгондон улам көпчүлүк балдар китеп окууга болгон кызыгуусу начар болгондугу бул чындыгында көрүнүп турат. Себеби балдар китепти барактап ачып окуса, китептин керек болсо жыты дагы башкача болот да. Ошого кызыгышса китепке, анан ошол жаңы технологияны да өзүнүн ыгы менен пайдаланышса, анда жакшы эле болмок да. Эгерде туура багыт алса. Мүмкүн ушул китепке кызыктырыш керек деп калдысыз да, анан кийин мүмкүн ушул китепке кызыктырыш үчүн баягы мугалимдердин аракети керектир. Мугалимдердин түрткүсү керектир. Айрыкча азыркы мезгилде окуучулар менен биргеликте 1-4 класстарга, 5-6 класстарга келгиле окуйбуз деген долбоордун негизинде биз ар кандай таймаштарды өтүп атабыз да. Окуучуларга текст менен иштөөнү, китептин кантип китеп окуу керектигин, деги эле ошол балдар менен текст менен кантип иштөө керек экенин ошол таймаштарда көрүп атабыз. Бул дагы кандайдыр бир деңгээлде ийгилик жаратат. Себеби биздин китепканага дагы ошол балдардын жаш өзгөчөлүгүнө жараша бир топ китептер келип түшүп атат да, ушу келгиле окуйбуз долбоорунун негизиндечи. Бирок мейли 1-4 класстар окуйт, 5-9 класска чейин окушат. Айрыкча проблема бул 10-11 класска келгенде, ушул өспүрүм куракка келгенде ушул проблемалар козголот да. Китеп окууга болгон мүмкүнчүлүктүн аздыгычы. Себеби булар тел тең туштар менен жанагынтип интернет булактарынан ар кандай нерселерди көрүшү мүмкүн. Керек болсо сабатсыздыкка да алып келип атат да. Себеби туура жазышпайт. Мисалы WhatsApp'тан эле карап көрсөкчү, келе жатат дегенде келе жатат дебейт алар, келип атат деп коюшу мүмкүн да. Ошондуктан ооба, ошондуктан эң биринчи балдар ошол сабаттуулукка көбүрөөк көңүл бурса да. Себеби ушундай боюнча калыптанып кете берсек, биз анда сабатсыз өлкөгө айланып калабыз да. Боло берет экен. Өзүнөн кичинекейлер да ойлошу мүмкүн да. Биз ушунча жазсак боло берет экен да. Себеби менин агам жазып атпайбы дейт да. Негизи биз ошол орфографиялык эрежелерди сактап, ошол нормада сүйлөп туура пайдаланышыбыз керек да. Анан жанагы байкайсызбы, жаштарда өзүнчө деги сүйлөгөндө да речь да жакшы болбой калды, баарлашуу жок да, мындай онтоп эле сүйлөй албай, же кыргызчасы жакшы эмес, же орусчасы жакшы эмес болуп эле ушундай болуп баратат да. Анан экинчи маселе, дагы бир маселе бар. Азыр жаштардын оорусу пайда болду. Жигит талашып кетип, талпа мушташат дагы эки жамаат, анан интернетке салат. Ошондойлор көз карашыңар кандай, туурабы же туура эмеспи? Же жигиттер ас болуп атабы, же кандай жетпей атабы, мен түшүнбөйм да. Мүмкүн жаштардын оюн угуп көрөбүз. Дүйнөгө жарыялоо бир модага айланды да. Балдардын жан дүйнөсүн ойготкон дагы бул китептер да. Ошол рухун, речин ойготкон дагы бул китептер. Себеби алар китепти окуйт, сөздү дагы керек болсо ошол көз менен дагы кармап көрөт, кандай жазыларын дагы билишет. Эгерде биздин жан дүйнөбүз байыбаса, анда биздин чындыгында речибиз дагы жок болот, сүйлөө речибиз дагы сиз айтып кеткендей дикциябыз дагы, интонацияга да көңүл бербей калабыз, кадимки эле
шыдыр эле сүйлөп койгондой болуп калабыз да. Ошон үчүн көбүнчө билимге умтулуш керек да. туура айтасыз же. Анан негизи эле азыркы учурдагы жаштар менен мурда биздин ата бабаларыбыз, аталарыбыз, апабыз, тайенебиз, тайжебиз дегендей интернетсиз эле жашап мыкты билимге ээ болуп, профессор, доктор наук, мыкты чыган инсандар чыккан, Чыңгыз Айтматов деген сыяктуу залкар инсандарыбыз чыккан. Эмне үчүн анда интернет жок кезекте ошондой инсандар чыккан? Кандай ойлойсуздар сиздер? Интернетпен дос болгондо азыр жакында бир эмне болду. Мен бир тууганыма караганда интернет жакшы көрөм деди да. Мисалычы, бир курсактан чыккан бир тууганды деле анчалык көрбөй калыптыр да, демек. Демек ушундай да биз кете берсек кээде ошол балдарды да жоготуп алышыбыз мүмкүн да. Анткени азыр байкап атасыңар, ушундай интернет мындай желеси баардыгыбызды тушады да. Жашында, улусундагы. Бир байк айтат, интернет деген жакшы турбайбы дейт. Депутаттарды көрүп атасыңар. Не, ал жерде мыйзам чыгарбай барып ойноп отурат. Карт ойноп отурат же бир нерсе кылып отурат да. Анан биздин келечегибиз кандай болот? Демек ошондуктан эже айткандай, мен эжеге толук канда кошулам да. Но китептин өзүнчө бир рахаты бар да. Окусаң, жыты бар, сон. Анан эс тутум да жакшы болот. Азыр мисалы кээде мен студенттерди, окуучуларды суроо берип, анан түшүндүңбү десең, түшүндүм дейт да. 3 жолу сурайсың. Анан кечинде эле кайра ошол адрестикке 3 жолу чалып сурайт. Каерде эле депчи. Турузбеков жээк жол десең 3 жолу сурайт. Өзү бир эле нерсе бар ошол жакта. Турузбеков жээк жол деген бир эле бар да. Таппайт да. Ошон үчүн эмне? Ойлоно албай калды. Колундагы нерсесин унутуп кетип атат аялдамаларда. Кайра келет. Ошон үчүн бул оорудан жок болуш үчүн эмне кылыш керек? Эмне кылабыз? Кимдер жардам берет? Психологдор барбы? Өзүн өзү тарбиялаш керек да. Балдардын күчү жетпей калсачы өзүн өзү дагы. Өзүн өзү тарбиялаганга күчү жетпей калса, анда ата-энелер ошол коомчулук жардамга муктаж болот да. Себеби бул өтө берилип кеткен адамдарды тарбиялоо чындыгында кыйын болуп калат. Ошого чейин биз өзүбүз тарбиялап калышыбыз керек. Убакыт сааты менен интернетти пайдаланып, убакыт сааты менен окуп, биз мисалы окуп жүргөндө улуттук китепкана, Бишкектеги улуттук китепканада эртеден кечке чейинки убактыбыз, айрыкча дем алыш күндөр, кечке чейин китепканада болот элек да. Себеби бир чыгарманы чыныгында окуп бүтүш үчүн биздин ошол күн убактыбыз жетпей да калчу да. Азыр менимче чындыгында окушпайт да балдарчы. Себеби бир эле Саякбай Каралаевдин бир томдугун окуш үчүн биз жумалап барчык. Ошондуктан бул китеп окуунун ырахаты бар да, өзүнчөчү. Ошол каармандар менен аралашып жүрөсүң, ошолор капа болсо капа болосуң, сүйүнсө сүйүнөсүң, той болсо той болот. Ошондой рахатка батып окуш керек да. Азыр эми карасаңыз, курстук иштерди эле, дипломдук иштерди эле, диссертация жана башкаларын бардыгы эле даяр алат, шапкаларын башкаларын даяр материалдар берип коюп атат. Мисалы да, студенттер ушундай экен, окушат экен, анан семестрдин аягына келгенде эле 1-2 карап эле интернет алат да берип коет болду. Анан ошолор кайра келип атат бизге, кадр маселеси дагы. Азыр аты жөнүн жаза албаган биздин эр азаматтар чыгып атат. Ооба, туура айтасыз агай. Окуу жайын атын билбеген, 4 жыл окуган, каякта окуган билбейсиң да. Азыр ушул жаштарга суроо бергим келип турат. Эгерде ушул интернет тармагы такыр жок болуп кетсе, Instagram, Facebook баары жок болуп кетти дейли, ошондогу азыркы бул жакта отурган жаштардын абалы кандай болот? Анда кыямат болот го. Кандай абалда болосуздар эгерде интернет такыр жок болсо? Келиңиздер, оюңуздарды айтыңыздар. Анда бул сабаттуулук, жаштардын билими жогорулайт деп ойлойм. Айтып атпаймынбы, себеби ал ошол убакыттын кенендигинен да, эмне кылышын билбей эле ошол соткага байланып калгандыктан. Эгерде мисалы мен өзүм эле бул сотканын убакыт саатымды айтып атканымдын себеби, меники бүт нерсе мындай сааты менен бөлүнүп калганда, сотка кармаганга да кээ кезде убакыт саат таппай калам. Анан ага атайын өзүнчө бош убактыңда же жантип сабактарга барганда 5-10 мүнөт болуп калганда эле чуклаганга жетишпесең, көбүнчө эле ошол түндө чуклайсың да. Анан бул интернет жок болсо, мен оюмча билим да жогорулайт, себеби бала китеп окуйм деп эле аракет кылат, себеби мен өзүм классташтарымдан эле көрөм да. Китеп окуйм деп эле ачам дейт китепти. Анан бирок ачкандан кийин эле кичине окуп кетип эле сотканы эстейт, СМС түшөт же дагы бир нерсени көрөт, кичине чукулайм деп эле ошо менен кызыгып уланып кетет да.
А эгерде сотка жок болсо, ошол интернет жоктугунан көп китеп окуп коюшат да. Ошол учурдан эле көрөм да, демек бул соткага кызыккандыктан эле да. Сотка жок болсо, демек сиз интернет дүйнөсү жок болсо, сиз китеп дүйнөсүнө баш бакмаксыз, азаматсыз. Дагы ким эмне кылмак жаштардан? Келиңиздер, оюңуздарды тартынбай. Интернет булактары жок болсо, анда адамдарда сезим ойгонот. Адамдар бири-бири менен баарлашып, кадимкидей бири-биринин оюн түшүнүп, бири-бирине болгон жылуу сезимдер ойгонот, бир туугандарына, ата-энесине, бүт дүйнөгө болгон сүйүү ойгонот, сүйүү сезимдери. Анан ооба албетте сабатсыздык жоюлуп, баардыгы жакшы окуп калышат. Китепканаларга көп барып калышат. Анткени интернет жок да, ал эмени табыш керек да, информацияны табыш керек. Табыш үчүн биз китепканаларга барып көп окуп калабыз. Интернетсиз жашоого макулсузбу? Ооба, албетте. Дагы бир маселе да. Өткөндө бир ушундай окуя болду. Кыргызстанда бир бозогүл жарым экөө турмушка чыгып, анын үйүнө барса интернет жок экен, Wi-Fi жок экен, анан ошодон ажырашып кетти. Бул туурабы же туура эмеспи? Кимде күнөө болду? Бала интернет коюп бериш керек беле, же болбосо же келин бозогүл ошол шартка көнүш керек. Кандай ойлойсуздар? Дагы маселе, экинчи маселе ошол Бишкек шаарыбызда бир роддомдо эки окуя болуптур. Ошол главврач айтып атат да. Роддомдо телефон колдондурбайт экен. Бирөө интернет ушуну көрүп атып, YouTube'дан бир нерсе көрүп атып, баласын эмгизип атып, думуктуруп өлтүрүп коюптур. Эки окуя болуптур да. Анан ошондон кийин эмне болду? Телефонду такыр сүйлөшкөнгө да бербейт экен, жөнөкөй телефонду дагычы. Анан ошол сыяктуу биз ушундайгы деңгээлге чейин барып атабыз да, билбей калып атабыз. Кандай силердин көз карашыңар жаштар? Келин чыдаш керек беле же ажырашкан туура болдубу? Ошо болгон окуя. Билбейм, биз андайларды көйлекпиз анан. Сактын отабыз билбейм. Мен оюмча мындай го дейм, анда ал демек алгыс ойду келди эле тие болгон да. Акчасына карап элечи. Неге сүйүп, таанышып. Жакшы эле сүйүшүп, күйүшүп жүрүптүр. Албасам өлөм, тийбесең өлөм депчи. Анан интернет, Wi-Fi жок деп ажырашып атат да. Шарт ар кандай да турабы? Кызык экен. Андай мен таң калып атам, кимдики ошо бала интернет шарт түзүп бериш керек беле, же болбосо же келин чыдап жашаш керек беле? Жок, ал жерден мындай болуп атпайбы? Может башка проблема болгондур, ал жерде маалымат боюнча транш болуп калгандыр. Мен оюмча билбейм да. Баланын интернет үчүн билбейм азыр. Баланын апасы кыздын кайненеси айтып берип атат да магачы. Анан кийин ошол мен кимиси туура деп ал жерден экөө тең эле тура эмес да. Агай, менде бир суроо бар да. Эгерде сиздин кийинки алган жубайыңыз, ала турган жубайыңыз мага Wi-Fi коймоюнча тийбейм десе, эмне дейт элеңиз? Мен Wi-Fi жок эле алам. Жок, мен. Сиз аны мен жакшы көрсөм киесиң дейм да, анан эмне демек элем. Сиз аны ушунчалык жакшы көрөсүз, бирок ал сизге Wi-Fi коймоюнча тийбейм деп атат. Эмне кыласыз? Илгери чай пайым барбы десеңиз, Wi-Fi бар деп калган турбай жаштар. Анда албай эле койма. Мына ушундай жигиттер, чечкиндүү жигиттер болуш керек. Назгүл эжекеге суроо берим келип турат. Эжеке, айтсаңыз, интернет пайдаланган баланын кулк мүнөзү кандай болуп калат? Саламатсыздарбы, урматтуу коноктор? Кара Көл шаарына кош келипсиздер, урматтуу окуучулар. Мен эмне дейин? Интернетке мен негизи эле каршымын. Себеби бизде генофонд бузулуп атат. Эмне себептен? Себеби ден соолугубуздан ажырап атабыз. Биринчиден, бул деген интернет мына луч. Мисалы үчүн Америкадан туруп эле биз сүйлөшүп атабыз. Бири-бирибизди карашып, бири-бирибизди көрүшүп эле мына сүйлөшүп атабыз да. Мисалы үчүн негизи эле айтып коет баягы. Мисалы үчүн мен өзүм деле телефонду бир где-то 15 мүнөткө, жарым саатка чейин эмгеде бир проблема менен сүйлөшүп каласың да, ошол мезде кадимкидей мен жүрөгүм лакылдайт. Кулагым кадимкидей мындай ооруп, дыңылдап калат да. Терс, өзүмө кадимки сезилет да. Анан даже могу телефонду жаныбызга салып жүргөн бул өтө зыян да, негизи эле. Вообще эле, мисалы ушул жерде азыр баардыгыбыз телефон менен отурабыз. Биз азыр кандай эмне болуп, мисалы үчүн эмеде жүрөт да, интернеттечи, жумуртканы ортого коюп, эки адамды сүйлөштүрүп мээсин көрсөтөт. Кадимкидей жумуртка эмне болуп калды? Телефон менен бышып калды. А биз мисалы үчүн
биз канча мына колдонуубузга канча жыл болду. Биз азыр чын айтканда мисалы үчүн жүрөк оору, жанагы көз оору баардыгы эле ушул интернеттен болуп атат да. Мисалы үчүн мен негизи эле интернетке каршымын. Интернети жок эле генийлер чыккан биздин кыргыз эмесинен, бул эме адамдарыбыздан. Анан кийин ошо айтарым негизи мен интернетти мисалы үчүн мага кечке чейин телефон чалат да, баягы ишти жумуштура алчу. Мен кээде ошо телефонду өчүрүп койсом, кадимкидей мен эс аламын да. Ушул Назгүл эжекенин сөзүнө оюм айтып кетсем, Назгүл эжеке бул сиз интернетке каршымын дейсиз, бирок өзүңүз айтып атасыз да ошол жерден. Мен ушул интернетти монча убакыт колдонгондо мен кулагым ооруйт, жүрөгүм укулдайт деп, анда значит колдонбош керек да анда. Колдонбош керек. Анан бул жакта агайдын сөзүнө оюм айта кетсем, интернет жок болсо эч качан кыямат кайым болбойт да, биринчиден. Экинчиден интернет жок. Жаштарда жок болбойт андай. Бул интернет жок жашоого мүмкүн. Интернет жок деле жашап атабыз, бирок ал интернет менен жашаганга биздин ата-энебиз шарт түзүп берип атат да. Ооба. Кул болушу жакшы. Жок, кул болбойт. Ошол баланын көңүлүн карап, эми ошого шарт түзүп берип, ошого аны кул болду деп айтканга болбойт да аны. Ал ошол жумуштун жоктугунан, турмуштун кыстагандыктан ошол жакта жүрөт да, аны айтып айтканга эч качан болбойт. Эгерде Кыргызстанда ошол иш жумуш орду жетиштүү болгондо ал жакка барбайт болчу да. Ал жакта бирөөнүн корозун шыпырып же бирөөнүн алдына иштегенден көрө бул жакта баласы менен жылуу жумшак өзүнүн жубайы менен жаткан жакшыраак болчу да, мындай. Сен айтканың аябай жакшы да. Азыр мисалы ошо Кыргызстанда болсун, Россияда, Казакстанда болсун, кызынын баласынын көзүн карап калганда пайгамбарыбызда бир осуят бар экен. Кыяматтын белгилеринен дейт, баласы атасына кожоюн болот деген. Кызы энесине кожоюн болот. Ушул учур келди да азыр. Ал андай болбош үчүн ошол кызына жакшы тарбия бериш керек болчу. Аны ата-энеси өзү кылып атат. Ошол кызынын көзүн карап, баласынын көзүн карап. Жакшы тарбия берсе, ал кызы эч качан антпейт болчу. Наоборот, ата-энесинин көзүн карап жашамак. Менде бир суроо бергим келип турат да саңачы. Сен өзүң акча тап, интернет салууга мүмкүнчүлүгүң барбы? Бар. Мынакей айыл жеринде эмне жумуш кылып, кандай жумуш кылып акча табайын дейсиң? Мен өзүм окуучумун, 11 класста. Бул каникулдарда кафеге чыгып, официант болуп, өзүмдүн жол киремди интернеттин өзүм табам, бирок окуу учурунда үйдөгүлөрдөн сураганга туура келет да. Каникулга чейин интернети жок жүрө бересиңби? Жок, каникул убагында салып берет үйдөгүлөр. Ата-энең иштеп салып берип атат да, ошол интернет салган акчага нан алып келип, же болбосо продукт алып келсе болот беле? Болот, бирок ал ошол интернет салган акча дагы, нанга салган акча дагы Кудайга шүгүр жетип атат да ошого. Ар бир нерсеге акча бөлүштү. Ата-энең иштебей үйдө отуруп калса, анан сага ошол интернет керек болуп атат, анда эмне кылмаксың? Интернет керек болгон убакта колдонобуз, бирок андай мүмкүнчүлүк жокто мен мисалы үчүн өзүмө жооп бере алам, кыйнабайм да. Ооба. Нарында бир окуя болду. 9 баласы бар экен бир биздин ошол Кыргызстан жаран. Анан баягы ошол интернет кармаган телефон алып бере албай калыптыр да. Анан бир пенсиясына карыздарын тултуруп, бир пенсиясына продукт азык-түлүк алыптыр да. Анан ал эмне кылды? Ата-энесин коркутуп, бага албасаң эмнеге туудуң деп өлүп алды. Ким күнөөлүү? Ата-эне күнөөлүүбү же бала күнөөлүүбү? Кандай көз караштасыз? Ага экөөтөн күнөөлүү деп ойлойм. Мисалы анткени ата-эне баланы мындай төрөп өстүрүш, жакшы тарбия берип өстүрүш керек да. Бул көп жерден угуп калабыз мындай. Сен ата-энең кыйналып иштеп атат, сен ата-энең ушинтип атат, сен ата-энең деп мондай баланы эле күнөөлөй беребиз да бул жерденчи. Анда ал баланы ата-эне багып өстүрө албаса, аны эмнеге төрөйт аны? Эмнеге төрөп чоңойтот? Ал баланы төрөдү, значит, ошол өзүн өзү бакканга чейин ал ошону бакканга, кийинткенге милдеттүү да ата-энечи. Бирок өзүн өзү баккандан кийин ал ата-энени бала карайбы, ал ата-эненин тарбиясынан, баланын жаштайынан тарбиясынан болот да. Баланын ата-энеси айтып атат да, мындай мынтип атат. Айланайын эмне пенсияны алабыз, кийинкиге чейин чыдап турчубуз десе болбой, өлүп атат да. Күтпөй атат. 5 кол тең эмес да. Ким билсем, карасаң ушул жерде кандай өлдү. Өлгөн өз шору дейт. Сиз ошол нак себебин билесизби ошол эмнеге өлгөнүн? Ошол интернет жок эле өлүп алды. Интернет кармайт. Биринчи маселе интернет кармаган телефон алып бер деген, iPhone.
ага алып бере албай калды. Анан эмне болот? Намыстанып. Менин досторум бардыгы сонун телефон алып берип жүрөт, силер болсо алып бере албай койдуңар деп атат. Туура тарбия бериш керек да ата эне. Бала мисалы айтат го, эне деген баланы түйүлдүктөн баштап тарбиялаш керек депчи. Ошол туура тарбияны туура берсе, мисалы ушул окуучулар деле интернетти туура жолго колдонот да. Эгерде ата энеден туура тарбия берилбесе, ар кандай жолго колдонушат. Мисалы ата энеден контроль болбойт атпайбы? Контроль болбогон үчүн окуучулар ар түрдүү интернет сайттарга кирип, өзлөрүн мындай жаман жагынан көбүрөөк көрсөткөн учурлар болуп атат да. Мисалы тарбиянын башаты үй бүлөдөн дейт да. Эгерде ата эне сөзүңүз озуста. Көпчүлүк менин оюмча 60-70% ата энелер Кыргызстанда кыздар балдарына кул болуп калды. Мен бир кызым да шахматка барат да, анан депутаттын кыздар балдары келет 6 жаштагы. Анан ала келишет. Келгенден кийин шахмат бүткөндөн кийин тамак ала келет. 570 менен келет. Анан тамак алып келсе, мен бүгүн плов жейм деп ырытат деп. Анан ал эмне алат? Шопур байкуш бечара кайра курдакка кетет. 6 жашта болбосо. Бизде ушундай акыбал болуп атат да, жанагы орун жашырсаң өлүм ашкере болот дейт го. Биз баардык эле жакшы деп атабыз, бирок жакшы дегенде жакшы болбойт. Ушуга мындай объективдүү карасак да, анткени ушул ордудан чыгабыз, кандай. Сиз ошону мынтип айтып атпайсызбы? Байдын балдары депчи. Байдын балдарын материалдык жактан бардык нерсе менен камсыз кылып койгондо, моралдык жактан эч нерсе берген эмес да. Ким бериш керек ошону? Моралдык жактан бүттүк поддержканы ата энеден болуш керек. Ата энеси өзүндө жок болуп атпайбы? Эмне кылат? Эгерде ата эне өзүндө жок болсо, баласы тарбиясыз болуп, бирөөлөргө жаман мамиле кылса, ата эне күнөөнү өзүнөн издеш керек. Мисалы азыр мугалимдердин, мен деле мугалим болуп иштейм. Мугалимдердин баркы аябай түшүп кетпеди. Себеби дегенде, мугалимдерди сыйлаш, мектептин ыйык жай экенин билдириш бул ата энелердин милдети да. Азыр эми ата энелердин окуучуларга же болбосо азыркы жаштарга өзүнүн балдарына убакытты бөлбөй, только материалдык жактан гана жардам берген үчүн азыркы жаштар ошол нерсеге барып атышат да. Анан интернет тууралуу да бир аз маалымат айтып кетсем, биринчи тактап алайынчы, бул жерде жаштар сүйлөсүн болгондуктан абдан жаштарга маани беришибиз керек. Инстаграмды колдонгондор кол көтөрүлөчү. Фейсбукту колдонгондор. Facebook 1-2-3. YouTube'ду колдонгондор. Google'ду колдонгондор. Эми катаңарды айтып берейин, Мен 4 интернет тармагын айтып бердим, Instagramга мен да колдонгом да. Instagram мен да ачып көрөм, азыр Instagram жок. Instagram бул жөн эле ха-ха хи-хи, тырың-мырың, маймыл, ушундай эле эмелер да. Бирөө коет. Мен жалган айтпасам, видеону дагы 30 секундда ушундай эле жүктөйт экен, туурабы? 30 секунд эч нерсе маалымат ала албайсыңар. Баягы убакыт дейт, бир видеону көрүп экинчисине өтөт да, ушул эле да. Анан карасаң, Кайрат Кыргыз, жанагы эмелер эле ха-ха хи-хи, маймыл болуп атканда, анан алар подписчиги көп депчи. Себеби адамдын жеңил жагын тартып алат да. Жеңил жагы менен ошого эметилип кетсе, тартылып кетсе, подписчиги көп болсо эле баатыр боло берет да. Ал Кыргызда айтып койгон, атың чыкпаса жер өрттү депчи. Мен ону жардырып деле атым чыгарып алам, например. Ушу мектеп жардырсам деле, ой, ким жардырды, баягы Аскат жардырган болуп кала берем да. Ошон үчүн ошону жакшы менен жаманды ажырата билиш керек мынтип. Мал деле чөптү жегенде тазаларын иргеп жейт, туурабы? Адам деле баткакты кечпейт да. Үйрөтпөсө да, кайсы жигайтты баткакты кечпейди, үйрөтпөйт. Акылыбыз менен туюп эле мындай таштарды басып өтөбүз го. Ошо сыяктуу интернет тармактарынын эң жакшысы бул Google. Google'да эми видео бар, бирок видеодон да мурун поиск менен мисалы үчүн жазуу түрүндө макалаларды, бир эмелерди издесең жакшы. Например, Google'да аштың Кыргызстандын территориясы дароо чыкты. Китептен да бат, туура. Кыргызстандын санын калкы, же болбосо Кытайдын калкы китептен аябай бат чыгарат. Бул интернет четке какпаш керек. Биз студент кезде экинчи курска чейин интернет жок, то есть 3-чү курска чейин интернет жок эметтик да. Жашадык. Андан интернет аябай самап жүрүп, келгенде жетишпей калдык да. Диплом защиталарды ошо интернет пайдаланбай. Facebookка маани бергеним себеби, Facebookта бүт илимпоздор отурат, интеллигенттер отурат. Ал жакта өзүнүн ой пикирлерин, сунуштарын
бүт жашнакай алып сүрөт менен коюп, анан жазуу түшүндүрмө факты менен жазып коет да, ошону колдонсоңор болот. Бирок толук 100% деп айта албайм. Пайдалансаңар ушул Google менен Facebook'tu колдонсоңор болот. А жанагы WhatsApp, тиги эмелердин болсо керектүүсүн эле тандап алып көрбөсөңөр, бүт эле маймылдардыкы чындыгы келгенчи. Мен айтып бүткөнүм себеби, мына сеникини айланып келиптир, жалпы жооп болуп калды. Менин да балдарым жаш, Кудай буйрса. Чоңоюп калса, ушул эмеге багыт берем да, мен ушул интернеттен ушул тармактарын колдон депчи. Бардыгын эле колдоно берсе, чын эле жана мультик көргөндө карасаң, атайын тиги эмелерде подписчик жок, жана блогерлерде акча табыш үчүн бир текелерди кийип алып, ал барсын терсиңе маймыл болуп аткан. 1 грамм жаш балага пайда келбейт. 1 грамм. Жөн эле баланын зрениясын алат. Баланын убактысын алат, мээси чарчайт, ушул эле да. А балдарыбыздын бардыгы эме айткандай сосканын ордуна сотка берип калды. Анысы минтип алып бүкүр болуп калган. Ушинтип эле отурат да. Ошон үчүн маани берели, ажыраталы. Блогер дебесе, блогерлердин бардыгы тең түшүнүксүз жашоого кирип баратат. Германияда бирөө сууга чөгүп баратса, көпүрөдө толтура эл турат. Алар куткарбайт дейт бирөөсү. Факты болгондо куткарбай эле элдин баары жанталаш тартып атат. Себеби өзүнүн эмесине жүктөп, ошол жактан подписчик же болсо бир жаңылык киргизиш керек да. Ошон үчүн ошол жактарына маани берели. Анан китептин деңгээлинде эч кандай факты жок. Мынакей. Мына китепте татына коюлуп туруп, ким жазган? Өзбек Асчотонов, редактору бүт жазылып турат. Мамлекеттик эмеден, тил комиссиясынан, билим берүү министрлигинен каттоодон өткөндүк факты турат. А интернетте андай фактылар жок. Жөн эле маймылдар турабы? Ошон үчүн ажырата билели. Эң негизгиси жакшы сөздөр айтылды. Жанагы кыргыздын жакшы сөзү бар. Эсиң барда этегиң жап дейт го. Биринчи ойду түзөш керек, андан кийин бойду түзөш керек, андан кийин жол түзөсөк, Кудай буйрса, сөзсүз эки дүйнөдө бактылуу болобуз. Мен ушул карындаштарга, инилерге жаркын келечек каалайм. Ал үчүн азыр агай айткандай, эжелер айткандай, дос күйдүрүп айтат дейт, душман сүйдүрүп айтат дейт. Демек, билимдүү, илимдүү, имандуу жаштар биздин өлкөгө керек болсо дүйнө жүзүнө керек. Андыктан эмне окуп атканды, эмне жеп атканды, эмне ичип атканды аңдап билсек, анда сөзсүз биз ийгиликке жетебиз. Урматтуу окуучулар, негизинен жаштар бул залды толтуруп отурат. Биз билимге карай умтулсак, тил үйрөнсөк, дүйнө таанымыбыз жогору болсо, анда биз кайсы жерде болсо дагы жашап кете алабыз да. Эң негизгиси өзүбүздүн кесибибизди туура тандап, убакытты туура пайдаланып, ушул жашоого болгон кызыгуу, жашоого болгон умтулуу, агай айткандай жаркын келечекке болгон умтулуу биздин ар бирибизде болушубуз керек. Келечек жаштардыкы. Ошондуктан жаштар бул коомдун барометри деп бекеринен айтылган эмес. Эмне дейин, ушул жанатан бери аябай жакшы сөздөр айтылды. Менин оюмча балдардын баардыгы жакшы жакка кабыл алдыңар, балдар, интернеттин баягы жакшы жагы дагы, жаман жагы деп жанатан бери аябай талкуу болуп отурат. Мен эмне дейин, ушу жакшы жагын кабыл алайлы. Анан баягы эмне деп коеюн, негизинен интернет генофондду бузуп атат да. Себеби биздин келечекте силер эне болосуңар, ата болосуңар, канчалык ошо интернетти колдонгон сайын биз мынакей интернет мындайча айтканда луч да. Биз ошончолук келечекте баягы эне болобуз, ата болобуз, ошол нерсе келип олтуруп туруп биздин төрөлгөн балдарыбыз майып төрөлүп калышы мүмкүн да, чынын айтканда. Анан эмне дейин, баягы татыктуу тарбия, сапаттуу билим, анан келечекке ишеним деп коет. Ошо эң негизи балдар эмне дейин, биринчи ошо татыктуу тарбия алышыбыз керек, билимибиз жогору болушубуз керек. Ошондо гана биздин Кыргызстан өнөгөт деп ишенесиз. Мына балдар, сиздердин азыр келечегиңиздер алдыда. Силер ар дайым биздин Кыргызстаныбызды жогоруга көтөрүп, элге керектүү, элдин алдында үлгүлүү болуп өсүшүңөргө тилектешмин. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биздин окуучулар жана ошондой эле конокторубуз менен биргеликте жаштар жана интернет туурасында мыкты маек куралдык. Кийинки эфирден жолугушканча сак саламатта туруңуздар. Албетте интернетти максатсыз ачпаган өлкө бололу, дайыма Кыргызстандын келечегин түптөгөн мыкты Кыргызстандын атуулдары бололу деп ар бириңиздерге айтып кетмекчимин. Сак саламатта калыңыздар.